Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз силер менен радиоактивдүү нурдануулар деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты радиоактивдүүлүк кубулушун аралыктан окутуу ыкмасынын жардамында түшүндүрүү менен студенттердин өз алдынча ой жүгүртүүсүн, өз алдынча иштөөсүн активдештирүү болуп саналат. Биз бүгүн сабакта радиоактивдүүлүктүн ачылышы, радиоактивдүү нурдануунун түзгөн альфа, бета, гамма нурдануулары, радиоактивдүү айлануулар, радиоактивдүү ажыроо закону жөнүндө сөз кылмакпыз. Радиоактивдүүлүктүн ачылышы атом ядросунун татаал түзүлүштө экендигинин далилдеген кубулуш болуп саналат. 1896 жылы француз физиги Беккерель фотопластинканын жардамы менен урандын тузунун мурда табияты белгисиз болгон нурду чыгаруунун булагы болорлугун байкаган. Бул нурдануу үзгүлтүксүз, сырткы таасирлерсиз эле өзүнөн өзү спонтандуу жүрө тургандыгын байкаган. Ошондой эле ал урандын тузу эле эмес, урандын кошулмалары жана металл урандагы ушундай нурдануу касиетине ээ болгонун далилдеген. Кийинки изилдөөлөр 1898 жылы жубайлар Пьер Кюри жана Мария Складовская-Кюрилерге таандык. Алар урандан да нурдануусу күчтүү болгон эки элементти ачышкан. Алардын бири радий элементи, аябай күчтүү радиоактивдүү нурданууга ээ болгон элемент болуп, ошондуктан аны нурлуу башкайтында радиоактивдүүлүк кубулушунун аталышына ушул элемент таасир эткен. Ал эми андан кийинки элемент поллоний деген элемент дагы бул радиоактивдүү элемент болуп саналат. Демек, радиоактивдүүлүк деле деген бул заттардын атомдорунун үзгүлтүксүз өз алдынча спонтандуу нурдануу кубулушу болуп саналат. Радиоактивдүү нурлардын жаратылышын Беккерель, Кюрилер, Резерфорд, Садди сыяктуу окумуштуулар изилдеп, алардын жаратылышын изилдөө максатында өтө күчтүү магнит талаасынан өткөрүшкөндө алар 3 агымга ажырагандыгын байкашкан. Бул агымдарды шарттуу түрдө альфа, бета, гамма деп белгилешип, алардын кыйшаюусуна боюнча бул агымдарда оң, терс жана зарядсыз бөлүкчөлөрдүн бар экендигин аныкташкан. Ушул нурдануулардын кандайча болуп бөлүнгөндүгүн балдар азыр мына бул тажрыйбадан байкап көрөлү. Адаттагыдай эле коргошундан жасалган идиштин ичинде радиоактивдүү препарат салынган. Ал препараттан чыккан нур фотопластинкада кара такты берген. Магнит талаасын түзгөн кезде бул так 3кө бөлүнгөн. Башка айтканда, нурдануу 3 агымга бөлүнгөн: бета, гамма, альфа. Эми ушул ажыроонун негизинде бул нурлар бири-бирине окшогон касиеттери менен айырмаланышарын байкашкан. Мисалы, альфа нурлары изилдөөдө Резерфорд 1908 жылы бул нурлар иондошкон гелийдин ядролорунун агымы болуп саналарын жана альфа ажыроо мезгилинде бул нурлар гелий пайда болоорун аныктап, бул нурлардын заряды плюс 2 элементардык зарядка, ал эми массасы гелийдин изотонун ядросунун массасына барабар экендигин аныктаган. Альфа бөлүкчөсү аябай чоң ылдамдыкка ээ, 20 000 км/секундага чейинки ылдамдык менен ал зат аркылуу өткөндө ошол жолундагы заттын атомдорун аябай иондоштуруп, ошого энергиясын сарптап, андан ары токтоп калат. Энергиясы 4 мегаэлектроновольттон 9 мегаэлектроновольтко чейин болуп, абада учуу аралыгы 12 сантиметр,
суюк заттарда бир нече микрометр, ал эми катуу заттарда ал өтө албай калат, даже кагаздан да өтпөй калат. Ал эми бета нурлары болсо электр жана магнит талааларында салыштырмалуу багытын альфа бөлүкчөсүнө карама-каршы багытта өзгөртөт. Бул дегени бета бөлүкчөлөрү терс зарядталган электрондордун, позитрондордун агымы болуп эсептелет. Алардын ылдамдыгы аябай чоң, жарыктын ылдамдыгына жакын маанидеги ылдамдыкка ээ болуу менен алар 0,1 мегаэлектроновольттон 2,3 мегаэлектроновольтко чейинки энергияга ээ болуп, өз жолунда аз иондорду түзүшүп, энергияларын тез жогото коюшпайт. Ошондуктан алардын заттардан өтүп кетүү жөндөмдүүлүгү бир кыйла жогору 3 мм металл катмарында жутулат. Гамма нурлары альфа жана бета бөлүкчөлөрүн бөлүп чыгарган дүүлүккөн атом тарабынан нурдантылган жогорку энергиялуу гамма квантынын же фотондордун агымы болуп саналат. Булар магнит талаасында багытын өзгөртпөйт, начар иондоштургуч касиетке ээ, энергиясы 0,2 мегаэлектроновольттон 2,6 мегаэлектроновольтко чейин болуп, күчтүү өтүп кетүү жөндөмдүүлүгүнө ээ заттардан болжол менен калыңдыгы 3-4 сантиметр коргошун 20-25 сантиметр алюминий катмары аркылуу кармалып калат. Азыр биз ушул 3 балдар нурдун заттардан өтүү жөндөмдүүлүгүн карап көрөлү. Жогоруда айтканыбыздай, альфа бөлүкчөсү кадимкидей эле кагаздын барагынан кармалып калат. Ал эми бета нурлары андан өтүп 3 мм чейин металл пластинасында кармалат. Ал эми гамма нурдануулары бул тоскоолдуктардан өтүп 3-4 сантиметр коргошун же 20-25 сантиметр алюминий же бетондон кармалып калат. Радиоактивдүү элементтердин ядролорунун тынымсыз нурданууларды чыгып турушу менен алардын ядролору өзгөрүүгө дуушар болобу деген суроо көпчүлүк физиктерди кызыктырган. Ошолордун арасында Резерфорд, Садди жасаган тажрыйбалардын негизинде чындыгында эле радиоактивдүү элементтердин ядролору бөлүкчөлөрдү бөлүп чыгаруу менен өзгөрүүгө дуушар болорлугун аныкташкан. Садди формулировкаланган жылышуу эрежеси боюнча альфа бөлүкчөсүн бөлүп чыгарган ядронун заряды 2-1 азаят. Натыйжада бул элемент мезгилдик системанын башталышын карай 2 клеткага жылып, башка элементке айланат. Бул реакция символикалык түрдө төмөнчө жазууга болот. X бул белгилүү бир радиоактивдүү элемент болсо, Z деген бул заряд саны, А деген атомдук саны. Бул ядродон альфа бөлүкчөсү бөлүнүп чыкса, ал ядродон 2 протонду оң зарядталган жана 4 нуклон протон менен нейтронду кошо алып чыгып кетсе, анда мурдагы радиоактивдүү элемент 2 зарядка кем болгон, 4 атомдук санга кем болгон башка элементке айланат. Ал эми бета бөлүкчөсүн чыгарган ядронун заряды 1-1 чоңоет. Башка айтканда, Менделеевдин мезгилдик системасындагы ордунан ал элемент 1 клеткага кийинки турган элементке айланат. Символикалык түрдө атомдун ядросунун заряды 1 зарядка чоңоюп, бета бөлүкчөсү бөлүнүп чыгат. Радиоактивдүү нурданууну
кезінде радиоактивті элементтердің ядроларының бөлініштерінде қандай өзгеріс атом ядросынан 2 протон, 2 нейтрон, гелий атом ядросы альфа бөлініп шыққандан кейін, ал атом ядросы башқа атомдың радиоактивті ядросын айырмайды. Егер де радиоактивті элемент ядросынан бета бөлініп шықса, ядроның зарядтық саны 1-ге көбейіп, ал да башқа элементке айланады. Мындай тынымсыз өзгөрүп турган радиоактивдүү элементтер Менделеевдин мезгилдик системасындагы 83 элементтен жогорку оор элементтер болуп саналат. Бул элементтер өзүнөн өзү спонтандуу түрдө радиоактивдүү нурданууну бөлүп чыгарат да, мындай радиоактивдүүлүк табигый радиоактивдүүлүк деп аталат. Ал эми жеңил элементтердин ядросын бомбалоо аркылуу радиоактивдүүлүк кубулушун пайда кылсак, ал жасалма радиоактивдүүлүк деп аталат. Радиоактивдүү элементтер өздөрүнөн бөлүкчөлөрдү бөлүп чыгаруу менен энергияны да бөлүп чыгарышарын Резерфорд жана Сади тажрыйбасында аныкташкан. Жана алар радиоактивдүү заттар радиоактивдүү айлануу кезинде алар өздөрүнүн активдүүлүгүн убакыттын өтүшү менен азайта тургандыгын байкашкан. Ар бир радиоактивдүү заттар үчүн алардын активдүүлүгү 2 эсеге кемей турган убакыттын белгилүү аралыгы жарым ажыроо мезгили деп аталат. Жарым ажыроо мезгили чоң Т менен белгиленет. Бул берилген сандагы радиоактивдүү атомдордун жарымы ажыроого кеткен убакыт болот. Түрдүү радиоактивдүү элементтердин жарым ажыроо мезгили түрдүүчө, мисалы уран, торий, радий сыяктуу элементтердин жарым ажыроо мезгили өтө чоң убакытка ээ, мисалы уран 4,5 миллиард жыл, радийдин жарым ажыроо мезгили 1600 жылга барабар. Радиоактивдүү ажыроо мезгили активдүүлүгүн төмөндөшү бул радиоактивдүү заттардын бирөө үчүн убакыттан көз каранды болгон 1 секундадагы ажыроонун саны төмөндөгү графикте көрсөтүлгөн. Бул графиктеги сызык боюнча радиоактивдүү элементтердин активдүүлүгүн төмөндөп бара жаткандыгы көрүнүп турат. Убакыттын башталышында радиоактивдүү атомдордун саны n0 болсо, анда жарым ажыроо мезгили өткөн моментте алардын саны n0 бөлүнгөн 2-ге барабар. Т барабар 2 Т моментинде n0 бөлүнгөн 2 саны дагы 2-ге бөлүнөт. Ошентип Т барабар n Т убакыт моментинде ажырай элек атомдордун саны төмөнкү формула менен аныкталат. N барабар n0 көйтүү 2 минус кичине Т бөлүнгөн чоң Т даражасы. Бул формула радиоактивдүү ажыроо законун туюнтат. Радиоактивдүү нурлар ионизация жөндөмдүүлүгүнө ээ деп жогоруда да белгиледик. Нормалдык шартта 1 метр куб абанын көлөмүндө аны иондоштуруу менен абсолюттук электростатикалык бирдикке барабар болгон оң же терс заряддарды пайда кылган радиациянын энергиясынын бирдиги рентген деп аталат. Кишинин организми үчүн бул доза 100-250 рентгенден асса нур оорусун пайда кылат. 500 рентгенден асса аны үзгүлтүксүз кабыл алган кишинин өмүрүнө коркунуч жаратат. Экспозиция дозасынын кубаттуулугу рентген секунда менен ченелет. Ошентип балдар, жогорудагы радиоактивдүү нурдануунун табиятын изилдөө менен булардын төмөнкүдөй касиеттерин белгилөөгө болот. Биринчиден, радиоактивдүү элементтердин атомдордун ядролору туруксуз болушат. Бөлүкчөлөрдү чыгаруу менен бир ядро экинчи ядрого өз эркинче өтөт.
абаны иондоштурат. Фотопластинкага таасир этип, кээ бир заттарда жаркыроону пайда кылат. Жука металл пластинкасы аркылуу өтүп кетет. Нурдануунун интенсивдүүлүгү сырткы таасирлерден, басымдан, температурадан, жарыктануудан, электр зарядтарынан көз каранды эмес болот. Ушул радиоактивдүүлүктү адам баласы турмушта кайсы жерде колдонот? Радиоактивдүүлүктүн колдонуштары аябай чоң мааниге ээ. Себеби медицинада, ракоорларын дарылоодо, өндүрүштө, илимий изилдөөлөрдө, археологиялык, геологиялык, биологиялык изилдөөлөрдө радиоактивдүүлүк кеңири колдонулат. Мисалы, органикалык мүнөздөгү байыркы предметтердин жашын аныктоодо радиоактивдүү көмүртектин методу колдонулат. Ушундай эле метод менен Египеттеги мумиялардын жашы, байыркы оттун калдыктарынын жаштарын аныктоого болот. Ал эми тынчтык максатта болсо, Италиялык окумуштуу Энрико Ферми 1942 жылы аралыктан ядролук реакцияларды башкарууну ишке ашырып, ядролук реакторлордун иштешин чоң салым кошкон. Ушул ядролук реакторлор азыр атом электр станциясында орнотулуп, адам баласы чоң колдонууга ээ болгон тармак болуп саналат. Демек, балдар, бүгүнкү өткөн сабагыбызда биз жалпысынан радиоактивдүүлүк курулушу, анын табияты, анын жаратылышы, анын колдонулуштары жөнүндө маалымат алдык. Эгерде ушул маалыматтарды сиздер алып окусаңар, дагы башка маалымат булактарынан алып окусаңар, төмөндөгү суроолорго жооп берип, АВНге же WhatsApp аркылуу жообуңарды жазып коесуңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Келерки сабакка чейин саламатыңыздар.